Саламатсызбы? Эгер сизде тизе муундар ооруп жатса, артроз, жаракат же узакка созулган оорулар болсо, бул көнүгүүлөр сизге жардам берет. Күнүнө болгону 5 мүнөт талап кылынат. Мүмкүн сиз азыркы учурда кеңседе иштеп жатасыз, ашканада тамак жасап жатасыз, же болбосо бакчаңызда отурсаңыз, эч кандай жабдуу талап кылынбайт. Тизелер үчүн 7 жөнөкөй көнүгүү. Биринчи көнүгүү. Отургучка түз отуруңуз, буттарды түз алдыга коюңуз, тамандарды өзүңүзгө тартып, андан кийин согончокту өйдө көтөрүңүз. Кайталоо үчүн 10-20 жолу. Экинчи көнүгүү. Тамандарды эки жакка каратып, андан кийин согончокторду артка жылдырыңыз. Максималдуу ача алыңыз, бирок оорутпай. Кайталоо 4 эсеп менен алдыга, артка 3 жолу. Үчүнчү көнүгүү. Бир бутту түз алдыңызга сунуп, таманды өзүңүзгө каратыңыз. Тизе жерге параллелдүү болсун. Андан кийин экинчи бут менен кайталаңыз. Кайталоо ар бир бут менен 10 жолу. Төртүнчү көнүгүү. Тамандарды эки жакка каратып, согончокторду чогуу кармаңыз. Тизелер ийилип калбастан түз турушу керек. Ар бир бутту кезек менен сунуңуз. Кайталоо 10 жолу. Бешинчи көнүгүү. Бир таманды артыңызга карай мүмкүн болушунча артка тартуу менен сунуңуз. Оору болбосун. Кайталоо ар бир бут менен 10 жолу. Алтынчы көнүгүү. Бир бутту өзүңүзгө карай жаныңызга тартасыз, мүмкүн болушунча бүктөп кармап турасыз. Андан кийин экинчи бут менен кайталаңыз. Кайталоо ар бир бут менен 10 жолу, 2-3 секунд кармап туруу. Жетинчи көнүгүү. Бир бутту экинчисинин үстүнө коюп, 4 санын түрүндөгү абалды түзүңүз. Бул көнүгүү муундарды жана булчуңдарды созот. Кайталоо ар бир бут менен 10 жолу. Бул көнүгүүлөрдү күнүнө бир эле жолу жасап турсаңыз, тизе муундарыңыздын абалын жакшырганын байкайсыз. Саламатта болуңуз, ден соолукта болуңуз.